Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкек жылуулук тармагы электр станциялар ачык акционердик коомунун филиалы жана Бишкек шаарынын мэриясынын Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасына барып тиешелүү жооптуу жетекчилерге борбордогу көп кабаттуу үйлөрдө бюджеттик жана социалдык мекемелерди жылуулук менен үзгүлтүксүз жана сапаттуу камсыздоону тапшырды. Өлкөдө жылытуу мезгил учурунда эч кандай маселе жаралбашы керек. Ал үчүн түздөн түз тиешелүү ишканалардын жана мамлекеттик мекемелердин жетекчилери ар кандай жагдайлардын алдын алып, дыкат иш жүргүзүүсү зарыл. Буга чейинки аткарылган иштердин жыйынтыгы кыш мезгилинде билинет, деди Бакыт Төрөбаев. Учурда борбордун жылуулук берүүчү ишканалары штаттык режимде иштеп, баардык керектөөчүлөргө жылуулук үзгүлтүксүз жеткирилип жаткандыгын билдиришти. Жылуулук камсыздоочу ишканалардын насостук станцияларында, от казандарында, көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөсүндөгү жылуулук бөлүштүрүүчү түйүндөрүндө жылуулуктун жана батирелердеги абанын температурасы өлчөнүп, жылуулук нормалдуу берилип жатканы белгилүү болду. Жылытуу мезгили аяктаганга дагы убакыт бар. Ушуга байланыштуу тиешелүү министрликтин, мамлекеттик администрациялардын, шаарлардын жана мекемелердин жетекчилери күтүлбөгөн жагдайлар болуп кетпеш үчүн абалды күнү-түнү көзөмөлдөп жөнгө салып турушу зарыл. Ал эми күз-кыш мезгилинен өтүүнүн жыйынтыгы убагында өзүнчө каралып баа берилет деп кошумчалады ал. Өкмөт былтыр күздөн тарта чакан жана орто бизнес жаатындагы ишкерлерге 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин пайызы жок насыя бере баштады. Пайызы жок насыя алыш үчүн ишкерлер мыйзамдуу иштеп, акыркы 6 ай ичиндеги патенти болушу зарыл. Насыя өлчөмү 250 миң сомдон ашса күрөө коюлат. 2022 жылы Финанс министрлиги коммерциялык банктарга чакан жана орто бизнести ыкчам колдоо долбоорунун алкагында 1 миллиард 756 миллион сом бөлгөн. Пайызы жок насыяны 4200 ишкер алды. Быйыл бул максатта дагы 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт. Долбоордун максаты пандемия учурунда кризистен кыйналган ишкерлерди ар тараптан колдоо, жумуш орундарын сактап калуу жана ишканалардын өнүгүшүнө түрткү берүү. Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл башчысынын орун басары пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, 2023 жылдын 11 январында талап кылынган акча каражатынын 86 миң сом өлчөмүндөгү бир бөлүгүн алуу учурунда Кара Суу районунун Кызылкыштак айылынын башчысынын орун басары кармалды. Ал жеке турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүү боюнча мурда чыгарылган токтомун жокко чыгарам деп коркутуп, жергиликтүү тургундан 4000 АКШ доллар өлчөмүндө акча талап кылган. Учурда иштин бардык жагдайларын жана башка тиешеси бар адамдарды аныктоо чаралары көрүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында жарандар жылынуучу пункттарды уюштурду. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, Кыргызстанда 10-13 январда абанын температурасы кескин төмөндөгөндүктөн материалдык чыгымдарга учуратпоо, энергетикалык тутумдардын үзгүлтүксүз иштөөсүн, автоунаа жолдорунда коопсуз каттамды камсыздоо, жайыттарда малдарды чыгымсыз кармоо максатында жарандык коргонуу башчысынын орун басары, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев тиешелүү тармактарга ыкчам чара көрүүнү тапшырды. Мындан улам автоунаа жолдорунда каттамдар жабылганда, чектөөлөр киргизилгенде жүргүнчүлөргө кам көрүү максатында Бишкек-Ош автоунаа жолунда Арал Сосновка постунда, Өтмөк ашуусуна жакын жайгашкан Талас районунун Осмонкул айыл аймагында жана Бишкек-Токмок автоунаа жолунун боюнда Кант шаарында өзгөчө кырдаалдар министрдин аймактык башкармалыктары менен биргеликте жергиликтүү бийлик тарабынан жылынуучу, тамактануучу пункттар уюштурулду. Ал эми калк көп жашаган Бишкек, Ош шаарларында муктаж жарандар үчүн убактылуу баш калкалоочу жайлар жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулган. Тактап айтканда, Ош шаарында 1 пункт, Бишкек шаарында 4 пункт иштеп жатат. Мындан сырткары Бишкек шаарынын Сверлов районунда 3, Ленин районунда 3, 1-Май районунда 1 жана Октябрь районунда 2 чатыр тигилип жылынуучу пункттар уюштурулууда. Бишкекте январь айынын аягында кыргыз элинин чыгаан жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата кыргыз-казак интеллигенциясынын эл аралык форуму өтөт. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов бүгүн форумду уюштуруу боюнча атайын жыйын өткөрүп, ага Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти академик Чолпонкул Арабаев, Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун директору академик Абдылдажан Акматалиев, ошондой эле президенттин администрациясынын тиешелүү бөлүм башчылары катышты.
өткөрүлдү. Форумга Казакстан Сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаевдин, Казакстандын маалымат жана коомдук өнүктүрүү министри Дархан Кыдыралинин катышуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары эл аралык форумдун аянтчасында Кыргызстандын белгилүү окумуштуулары Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу баяндамаларды жасашат. Белгилей кетсек, аталган иш-чара президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата эл аралык жана республикалык деңгээлде өтө турган иш-чаралардын башаты болуп саналат. Кыргызстан 2024-жылы Парижде өтө турган Олимпиада жана Паралимпиада оюндарына 30 лицензия алууну пландап жатат. Бул тууралуу Спутник радиосунун эфиринде спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев билдирди. Оюндар кийинки жылы жайда өтөт. Ага катышуу үчүн жолдомо быйыл ойнотулат. Шабданбаевдин айтуусуна караганда, кыргызстандык спортчулардын даярдыгына өзгөчө көңүл бурулат. Учурда бизде фехтование, жаатуу жакшы өнүгүп келе жатат. Спорттун 6 түрүнө дагы 5 кошулду. Биз спорттун 11 түрү боюнча 29-30 жолдомо алууну пландап жатат. Анын үчөө пара спорт боюнча, деди Шабданбаев. Департамент башчысынын айтуусуна караганда, буга чейин Кыргызстан Олимпиада оюндарына эң көп 21 жолдомо алган. Ырдын пири аталган Рыспай Абдыкадыров 300дөн ашуун овон менен музыкалык чыгармалардын автору. Көпчүлүгү азыр деле эл оозунан түшпөй ырдалып келет. Алмашым түгөйүм сагынуу, издейм сени, биз экөөбүз аттуу ырлары канча деген муунду өстүрдү. Рыспайдын ысымы ыйгарылган Уш шаарындагы филармониясында оончу жана аткаруучуну эскеришти. Каза болгондон кийин эл агартуунун отличниги наамы берилген элден чыккан чыгармачыл инсанды эскеришип, жыл сайын салт болгондой облус жана райондогу рыспайчылар деп аталган оончу жана аткаруучулардын командасы да чогулду. Рыспай Абдыкадыровдун эл аралык клубунун былтыры 80 жылдыгын өткөргөнбүз. Нарын, Ысыккөл, Талас, Чүй, Баткен баардык уластарды өткөрүп жыйынтыктадык эле. Мына быйыл эмдиги жылы Кудай кааласа Рыспай Абдыкадыровдун клубу Жалал абадта ачылган, 30 жылдык болот. 24-жылы. Ошо иш-чараларды Кудай кааласа ошолорду өткөрөбүз. Биз абдан сүйүнүп атабыз. Жылда ошо өткөргөндө Рыспай Абдыкадыровдун 300дөн ашыгыраак ырлары бар экен. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти акча, кызмат деп эч качан жулунган эмес дешет оончуну билгендер. Анын оондорунун басымдуу бөлүгү сүйүү, махабат, арзуу жөнүндө болгон. Шакирттери анын мүнөзүнүн өзгөчөлүгүн эскеришти. Бүгүнкү Рыспай күндөгүсүнө окшошпойт деп. Ар күнү башкача Рыспай болуп турчу да. Баягы эми бул чыгармачыл адам Алла Тааладан берилет экен. Бул агайга ушул Кудайым кенебей берген да. Чыгармачылыктачы. Анан себеби биз баягы шоколунду окуп калдым деп айтып кетпедим да. Агайдын биринчи чынчылдыгын мен аябай сыйлайм. Ошол чынчылдыгы, тазалыгы, оюнун тунуктугу, бир тур эмес иш кылып койсоң, агайда уялып отуруш жок эле, баары эле бетине айтып, ол чоң болобу, губернатор болобу, башка болобу, сен тур эмес кылып койдуң деп эле бетине айтып салчу. Ошол тазалыгынан, тунуктугунан көп баягы эмгек сиңирген артисти, ушуга окшогон нерселерди ала албай кыйналып жүрдү да. Көр окатка башын ортпаган оончунун эл арасындагы кадыр баркы жогору экендигин, ал партиялык бийликти мактаган бир да чыгарма жазган эмес дешет. Мындай адамдар бир 1000 жылда бир туулат. Мындай таланттар, мындай жаратмандар 1000 жылда бир туулат. Ал эми ушул кишилердин эмгегини, ушул кишилердин мыкты чыгармаларыны, ушул кишилердин өнөрүнү биз кийинки муундарга жеткирбесек, анда биз өзүбүздүн парзыбызды аткарбаган болобуз. Кудай буйруса, бул эскерүүбүз эч качан түгөнбөйт деп ойлойм. Себеби Рыспай Абдыкадыровдун мыкты чыгармалары бүгүнкү күндө өзүнүн өмүрүн улап, Рыспай акабыз көз өтүп кетсе дагы чыгармалары ал кишини жашатып, чыгармалары ал кишини келечекке жетелеп, жаштардын жүрөгүнө жетелеп, мына ушундай сонун бир маанайда Рыспай экени эскерип келе жатабыз.
10 эмгек жолун Каракулжа элдик театрынан баштаган, кийин Ош шаарындагы маданият үйүн дагы жетектеп жүрдү. Өмүрүнүн аягына чейин Ош мамлекеттик институтунда мугалимдикти аркалаган. Үнү өзгөчө жараткан ону ыры дароо эле элге сиңип, Кыргыздын казынасын байыткан Рыспай Абдыкадыров улуттук музыкага чоң салымын кошкон. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.